Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести Москвада жазылган. Жазуучу Максим Горький атындагы дүйнөлүк адабият жогорку окуу жайында окуп жүргөн кезинде 1956-1958 жылдарда ушул чыгармасын жараткан. Алгаш чыгарманын аталышы Обон деген ат менен жазылган. Повестин орус тилиндеги вариантын Москвадагы Новый мир журналына алып барганда, анын редактору Жамиля деп атын оңдоп, анан журналдын 1958 жылдагы номер 8 санынан орун берет. Что стоишь? Что смотришь? Езжай, не смотри на меня. Езжай, тебе говорят. Чыгарманын аты Даниярдын Жамиляга август түнүндө ырдап берген ырынан улам ушундай аталган. Андан кийин аталган повесть дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулган. Ощущением беспокойства и радости в душе. Из головы не выходило то, что я видел ночью. Я ходил точно во сне. Ошол кезде жалпыга таанымал француз жазуучусу Арагон Жамиля повести дүйнөдөгү махабат жөнүндө эң сонун баян деп атап, ал тууралуу макаласын Парижден басып чыгарган. Бирок Жамиля жазуучуну жер караткан чыгарма деп сынга алынган. Кийин Айтматов атактуу болгондо. Жамиля повести жарык көргөндө аттуу баштуу өзүбүздүн эле жазуучубуз аны абдан катуу сынга алган деп эскерет. Канчалаган сынга карабастан бул чыгарма ийгилик жаратып, Жамиля жөнүндө 1968 жылы кино тартылат. Анда СССРдын белгилүү актерлору Наталья Аримбасарова, Сүймөнкул Чокморов, Даркүл Күйүкова, Сабира Күмүшалиева жана башка ушул сыяктуу инсандар рол жаратышкан. Саманчынын жолу. Чыгарманын түп нускасы сыяктуу эле фильмдин негизги окуялары катары Улуу Ата мекендик согуштун каардуу жылдары сүрөттөлөт. Согуштагы жоготуулар, кан какшаткан күйүт, ачарчылык, ошондой эле тынымсыз эмгектенүү, зарыга күттүргөн үмүт толгон аяненин эскерүүсүнөн баяндалат. Саманчынын жолу тасмасы 24 жаштагы кино тартуу ишине али бармагын салып көрө эле Геннадий Базаровдун биринчи эмгеги экенине айрымдар ишенишпесе керек. Чындыгында бул кинону тартуу жаңыдан аяктап жаткан студенттин дипломдук ишине берилген тапшырма эле. Ошол кезде эле бүткүл Советтер Союзуна аты чыгып калган жазуучунун чыгармасына кино тартууну Чыңгыз Айтматов өзү сунуштаган. Ушунчалык жоопкерчиликтүү бул ишти баштоо жаш режиссер үчүн чоң сыймык болгону менен ошол эле учурда өтө катуу коркунуч жараткан. Что тут случилось? Скажите, что вы здесь стоите? Что случилось? Долганай, крепись, родная. Убили Касыма и Суванку. Мой сын Суванку! Мой муж! Мой Касыма! Как дальше без них жить? Как жить? Скажите! Я не хочу жить! Я не хочу жить! Нет! Успокойся! Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет повести Талас областындагы Кара-Бура районуна караштуу Көксай айылынын тургуну, согуш качкыны Ысмайылдын жашоосунун бир үзүмү. Чыгарма жаралган соң Ысмайыл Айтматовго «Сен мени бүт дүйнөгө тааныттың. Менин улуу балам аскер кызматын өтөп жүрөт. Кийинки балам даак агасын жолун жолдойт. Мен качкын болгонум менен балдарым андай эмес» деп кат жазат. Мына ушулар жана повесттин негизинде тартылган Куш өмүр тасмасы жөнүндө кеп кылабыз. Постой, я сейчас. Мекенибизде бардыгы жеңиш үчүн деген ураан өкүм сүргөн 1941-45 жылдар аралыгы. Мылтык кармаганга жарамдуу жигиттердин баары согушка кетип, айылда кемпир-чал, кыз келиндер калышкан. Согушка чакырылган Ысмайыл майданга жетип, бирок
аман калышынан күмөн санап айылына качып жөнөйт. Жолдошун үйүндөгү ороого жашырып баккан сейде жаш баласы, каарыган кайненеси менен көп кыйынчылык тартат. Эл шекшип калабы деген коркунучтан улам Исмайыл айылдан алыс жайгашкан үңкүрдү түнөк кылып күн кечирет. Бетме-бет чыгармасы 1990 жылы тартылып, тасма иштери бүткөн соң чыгармачыл топ чыныгы жашоодогу Исмайылдын үйүнө конокко барып, кызыктуу маек куруп кайтышкан. Айтматов бетме-бетти 2 жолу жазган. Биринчисинде Исмайыл патриоттук сезимге жарды, качкын катары каралса, экинчисинде сүйүүсүн, үй бүлөсүн ойлогон, чет жерде өлгүсү келбеген адам катары жазылган. Да и до сна ли мне? Сын плакал. Кудайдын кылган ушул экен да. Все убиваешься, писем нет. Исмайылдын баласын кичинекей кезин Ташкенттик Наристе, чоңойгондогусуну таластык бала ойногон. Сейденин ролун аткарган Шайыр Касмалиева 21 жашта эле. Шайырдын кийип жүргөн керзо өтүгү чоң болгондуктан ичине 5-6 каттап чулгоо ороп кийген экен. Исмайыл менен Сейденин жаш кезде курган үйүн чын эле пайдубал куюшуп, кирпич менен салышкан. Айылдын молдолорун көрүстөнгө ыйлаганга болбойт деген айтуусу менен Исмайыл жөн гана дөмпөйүп үйүлгөн топуракка келип ыйлаган. На том свете. Прокляни войну.